Дүйнөнү дагы бир дүрбөлөңгө салган маймыл чечек оорусу 15 өлкөдөн табылды. Хадистердин айтымында бул элде эч качан адамзатка кооптулук жараткан эмес. Ошончо дагы алдын алуу чараларын күчөтүү зарылдыгы бар. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Европа аймагындагы кеминде 8 өлкөдө Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция жана Улуу Британияда маймыл чечек оорусу чыкканын билдиришкен. Эми Голландияда пайда болду. Мындай учурлар Австралияда, Канадада жана АКШда дагы катталган. Бул оору күн санап дагы жайылуу коркунучунда турат. Азыркы учурда бул дарттын алдын алуу иштери кызуу башталды. Хадистердин айтымында оорунун алгачкы белгилерине дене табынын көтөрүлүшү, баш оору, булчуңдардын оорушу, белдин оорушу, лимфа бездеринин шишиши, чыйрыгуу жана чарчоо кирет. Көбүнчө беттен баштап дененин башка бөлүктөрүнө эсиркектер чыгат. Ошондой эле дене табына, денесине адамдардын жана бүдүрлөр чыгат. Ал бүдүрлөрдүн өзүнүн стадиялары болот. Эми медициналык тил менен айтканда бул макула, папула, визикула, пустула, анан кийин корочкаларга айланат. Эң биринчи бүдүр чыгат. Ал биринчи жана үчүнчү күндөрү чыгышы мүмкүн. Инкубациялык период деп коебуз. Бул көмүскө периоду. Биринчи симптом пайда болгонго чейинки белгилер бул орточо эсеп менен алганда 3 күндөн 21 күнгө чейин болот. Андан кийин ошол жанагы мен айткан жогорудагы симптомдор пайда болуп, ошол биринчи күндөн 3-чү күндүн убагында ошо адамдын денесинде ошондой бүдүрчөлөр пайда болушу мүмкүн. Ал бүдүрчөлөр биринчи адамдын жаагында, бетинде, алаканда, таманда пайда болуп, андан кийин бүткүл денеге жайылып кетиши мүмкүн. Ооруга карата Европадагы айрым өлкөлөр карантин киргизгенге дагы жетишкен. Ал эми бул оору Кыргызстанда кайталанбайбы? Алдын алуу чаралары кандай көрүлүп жатат деген суроо жаралат. Эгерде бул оору бизге келип кала турган болсо, бизде бардык шарттар каралган, медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө даяр. Бүгүнкү күндө азыр биз тиешелүү мекемелерге, өзгөчө ведомство, министерстволордун бардыгына азыркы күндө теги документтер даярдалып, бардыгына уже таратылууда бүгүнкү күндө. И көрсөтмөлөр берилүүдө. Эгерде кимде ошондой тактар пайда болуп, температурасы чыгып, жанагы маймыл оспасынын клиникалык белгилери боло турган болсо, кандай шартта кабыл алуу керек. Ошол жөнүндө бүгүнкү күндө даяр. Маймыл чечеги алгач 1958-жылы маймылдан аныкталгандыгы үчүн ушундай аталыш калып калган. Маймыл чечегинин 2 түрү болот. Батыш африкалык штаммы жеңилирээк деп эсептелинет. Ал эми борбордук Африкадан чыккан түрү кыйла оор деп саналат. Азыркы жайылып жаткан батыш африкалык штамм болушу мүмкүн деген тактала элек маалыматтар дагы бар. Алишер Асанов, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.